кесибим боюнча тарыхчымын. 1993 жылы Ош мамлекеттик университетинин тарых факультетин аяктагам. Анан ошо жылдары Ошто кыргыз-өзбек технологиялык колледж ачылып, анан бизди окуткан Тамара Садырдиновна Нурдинова деген эжекем бар болчу. Ошол мени ушул колледж ачылды, жүр деп ушул окуу жайга чакырып, ушул окуу жайда бүгүнкү күндө Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде ачылган күндөн баштап ушу 30 жылдан бери эмгектенем. Жана эмгектенүүмдө бүгүн мен ушул университеттин биринчи проректору боломун. Тарых илимин аркалап отуруп, бирок философия илимдеринин докторумун, профессормун. Андан тышкары эме демекчимин, андан тышкары бүгүнкү күндө мен Кыргыз Республикасынын Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсүмүн. Энемден калган өнөрдү аркалап отуруп, сүрөтчү болуп калдым. Ошо сүрөтчүлөр коомуна кирип, бүгүн дагы бир ошол мен өзүмүн окутуучу, профессор чөйрөмдөн башка дагы чоң бир Кыргыз Республикасынын сүрөтчүлөр чөйрөсүнө кирдим да, мындайча айтканда. Ал эми ошол өзүңүз көрүп тургандай, ошол негизги эмгегим болду. Бул мен энемден калган курак өнөрүн аркалагандын аркасынан келдим. Кийин бул өнөрүм баягы билим алдым, илим жасадым, карьера жасадым, унутта калган эле да. Анан ойлонуп отурсам, ушул тайнемдин өнөрү жок болуп кетип атат да. Мен жасабасам, апам жасабаса, кызым деле тикпесе, анан бирок мен тиге алам. Эмне үчүн мен аны өздөштүрүп, жаңы нукта, жаңы бир багытта жасасам болбойт деген бир ойлор келди. Анан секиндеп курай баштадым. Баягы өзүм эски унуткан нерселеримди. Төшөктөрдү курап отуруп, анан бир ой келди. Тиги Саймалы таш галереясынын негиздөөчүсү Арстан агай айтып калды бир жолу жолугуп: "Сен айда курайсың да" деп. Анан "О, курак кураймын" десем, "Сен бир пано кураганды үйрөнбөйсүңбү, көрбөйсүңбү" деди. Анан айттым: "Ай, Арстан акам эске окшогон чоң художник эмесмин, кантип кураймын, мен билбейм, мен билгеним эле төшөк" десем, "Жок, сен мындай аракет кылып көрсөң" деп, анан бир-эки ойлорду айтты. Анан жашоомдо ушундай бир адам деген ушундай экен да, адам менен баарлашат, адам менен сүйлөшөт. Анан ушул жашоомдо бир адам менен таанышып калдым. Ал Төрөгелдиева Кимия эжеке Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинде сабак өтөт. Ал көрсө чоң куракчы эжекен. Анан айтып калдым: "Эже, мен кураймын" десем, "Мен да курайм" деди. Анан "Мен мындай иштерди курап атам" деп эжеке көрсөтүп калды. Анан мен да ушундай курасам болобу десем, "Неге курай албайсың? Эгер ушу төшөк кураган адам буну курайт, кичине эле сага бир меме керек" деп анан айтты: "Сабактарыма келсең, өң түстү тандоо боюнча сени үйрөтөйүн" деди. Ошентип каникулда эжекеге каттап жүрдүм, бир-эки жолу каттадым. Ал эжеке мени ушул өңдөрдү туура тандоо, түстөрдү тандоо деген нерсени үйрөттү да. Андан кийин секен курап отуруп, өзүң билгендей ковид келип калды, бардыгыбыз 2 ай үйдө отуруп калдык. Анан этаж үйдө эмне кылыш керек? Анан курай баштадым. Курасам, адеп сүрөтүн тартып эжекеме жөнөттүм, туура дейт. Анан баягы макалдай эле болдум. 1 сом берип ырдата албай, 100 сом берип койдура албай болуп, курай эле бердим го. 2 ай курадым. Ковид бүткөндөн кийин эле музейге бардым, шалаңдап эле. Мен выставка өткүзөмүн, көргөзмө өткүзөйүн, эмне дейсиңер дедиле. Анан биринчи деди: "Сиз сүрөтчүлөрдүн союзунун мүчөсү эмессиз, эжеке. Андан көрө бир онлайн выставка өткүзбөйлү, ушундай бир жаш талант чыгыптыр, куракчы дегендей" деп. Анан баардык иштеримди сүрөткө тартып, ал деле мээнет экен. Сүрөткө тарттым, санариптештирдим. Анан бир ойлонуп отуруп мындай кылдым: жөн эле куракты берип койсом, мен өзүмдү баамдадым да, мен кээ бир сүрөттөрдү көп эле көрөрмандар катары сүрөттү карайм дагы,
тартыптыр жакшы сүрөт экен деп эле өтүп кетебиз го. Ана мен бирок куракты кантип мен кызыктырам, азыркы жаш муунга айрыкча кандай жаңы көз карашты алып келем куракка деп ойлоп отуруп, анан философ болгондон кийин, гуманитарий кесиптин ээси болгондон кийин анан мен ар бир курагыма текст жаздым философиялык. Жөн эле койбостон ошол куракка мен кандай ой, максат, тилек жүктөдүм, ошонун баардыгын кыска кылып бир 10 сүйлөмдүк тексттер жаза баштадым. Жазып, анан чыгардык ошону. Чыгарганда аябай сонун болду, резонанс сонун болду. Тим эле өзүмдү укмуш сезип калдым да. Сонун экен, ушундай эле бир кыйын экенмин депчи. Анан аябай чоң мотивация болду да, мынча айтканда. Анан өздөрү анан музейдегилер эже эми көргөзмө менен уюштурайлы деди. Көргөзмө менен уюштурдук. Көргөзмө да чоң резонанстуу болду. Анан ага чейин эле ошол көргөзмө бүгүнкү күндө социалдык желелердин жакшы нерсеси буну дүйнө жүзү көрөт да. Анан бир маал эле Москвадан чакыруу келбеди. Көргөзмөңүздү Москвада уюштуруп бериңиз депчи. Деп эле анан ал жакка жөнөдүм. Сүйүнгөн бойдон элечи жөнөп теги орус коомчулугуна көргөзмө тартууладык. Бир жума болду. Мени аябай сүйүндүргөнү ошол убакта Россия Федерациясында биздин Кыргыз Республиканын элчиси эжеке келип өзү катышып ачып берди. Кыргыз туугандар, боордоштор барды келди. Аябай сонун жакшы өттү. Сүрөтчүлөр союзунун баягы жылына сынак болот, союзга кабыл алуу боюнча. Ал сынакка коюп, анан ошол сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү болуп калдым. Мүчөсү болгандан кийин ал белгилүү бир алдыңа милдеттерди коет экен, тынымсыз баягы өнүгүп бир нерсе жасап турушуң керек экен да. Сен эми жөн эле куракчы эмес, эми сүрөтчү деген атың бар да, сүрөтчү, куракчы баягы алып жүргөн. Андан ошентип Бишкекте Кооператив музейинде 2 жолу көргөзмө өткөздүм. Кайра келип бул жерде дагы көргөзмө өткөздүм. Анан эмне кылыш керек? Дайыма эле курак дагы ойлонот экенсиң дагы. Анан ойлодум, бир курчак тигип көрөйүнчү. Ушул кыргыздын курагын, нукура салтын, баягы энелерибизден калган байлыкты эми бир куурчакка түшүрүп көрөйүнчү деп куурчак тиге баштадым. Анан куурчактарды жөн тикпестен мындай курактарды коюп, курак элементтерин коюп тиктим. Мындай бардык эле куурчак тигет да эмичи. Анан бирок ошол куурчакка биздин ошол курак энелерибизден калган курак салтын коюп куурчак тиктим. Анан бул куурчактарын дагы баягы эле социалдык желелерге койсом, чет өлкөдөн көрүп куурчактарым Англияга барып келди көргөзмөгө. Мен барбаган Англияга менин куурчактарым барып 6 ай көргөзмөдө туруп келди да. Анан бул мага чоң бир дагы жакшы бир мотивация болду. Демек ойлодум, ошол биздин ата бабалардан калган, эне салтынан калган курак тигүү бул жакшы нерсе экен. Бул мага чоң бир эшиктерди ачты, чоң бир мүмкүнчүлүктөрдү ачты, каржылык жактан да чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Демек ойлодум, бул апамдан калган салт, апамдан калган өнөр, бул жөндөн эле энеден кызга, кыздан кызына өткөн бир өнөр эмес экен. Демек биздин баягы улуу элибиз, көрөрман элибиз бул жөндөн жөн бул нерсени ушу атам илгертеден бери ушул күнгө чейин Алпеште өткөзүп жүргөн өнөр эмес экен деп өзүмө дагы баа бердим да.
Андан тышкары бул нерсе мага эмен алып дагы үйрөттү. Бул нерсе мени баягы үнөмчүлүккө үйрөттү. Үнөмдүү турмуш баягы тутканы үйрөттү. Себебинде биздин энелерибиз экологияга аябай аяр мамиле жасоо менен эч кандай бир кыркындыны ыргытпастан, кичинекей кыркынды болсо дагы ошону курап, ошол болбогон бир миң түркүн кездемелер азыр канчасы ыргытылып жатат, туурабы? Канчасы тем свалкаларда күйүп жатат. А биздин энелерибиз ошолорду ыргытпастан, апам түйүнчөктөргө түйө берет эле. Тайнемчи, тайнемди апа деп чоң койгом. Түйүнчөк, апа ошончо түйүнчөктү эмне кыласыз дейт элем. Бирок ошону кийин отуруп курап, ошол түйүнчөктөрдөн болбогон бир кичинекей нерселерден бир төшөк, жаздык, үйгө керектелүүчү нерсенин бардыгын жараткан экен да. Демек биздин энелерибиз баягы майда нерседен чоң бир нерсени жараткан жаратман энелерибиз болгон экен. Салттуу өнөрдү кармап жүргөнчү. Анан экинчиси, мен эмне деген жыйынтыкка келдим. Мурда биздин эми кыргыздар көчмөн калкында ташка көбүнчө билесиң да, ташка, териге, анан энелерибиз өзлөрүнүн баягы сүрөт өнөрүн көрсө ушул курак өнөрүнө чыгарган экен. Ошондуктан мен кээде интервью бергенде айтам, бул курак, бул биздин энелерибиздин сүрөт өнөрү депчи. Себебинде сулуулукту жаратуу бул өнөр, бул талант. Демек энелерибиз ар бир төшөгүн, жаздыгын, туткан нерсенин бардыгын тең сулуу кылып жараткан. Анан 40 нерседен кураган деген бул чоң энергия. Бул ошол мен апам, тайнем айтчу болчу. Жөн кураба дейчү болчу. Кураганда бактымды курадым, тактымды курадым, жолумду курадым, жолум жакшы болсун деп кураган кура дейчү болчу да. Ошон сен канчалык курагың сулуу чыкса, сенин жашооң ошондой сулуу чыгат, жашооң бактылуу болот деп мени көндүрчү. Анан жан талашып баягы кыз балабыз да, жакшы жерге турмушка чыгайын, жолум жакшы болсун деп эле өлүп талып ушундай кураганга аракет жасайт элем да. Себебинде баягы көрсө менин энем мени жөн гана куракка эмес, менин мына жерим ой жүгүртүүмдү, турмушка болгон мамилемди, жашоого болгон мамилемди да кураган экен да, тарбия кылган экен. Демек ошол үнөмдүк менен, үнөмчүлүк менен, сулуулук менен ошол болбогон бир кездеме аркылуу көрсө жашооңду жаратсаң болот экен да, кайра жаратсаң. Ошондуктан мен ошол энемден калган курак аркылуу экинчи мына жашоомду, сүрөтчү деген, куракчы деген жашоомду жараттым да. Айланамдагылар чындап эле мен ушинтип эле тарсылдап эле бакырып эле жүрсөм, ушуну кантип жасашсың дешти. Бетиме эле айтышты. Кээ бирлер айтышты, ушу тайнеңден деген калган нерсени эле алып келип, анан жок деп тайнем мындай панолорду курат болчу, төшөк эле курачу болчу же мындай. Бирок көп аябай таң калуу менен кабылдашты. Кээ бирлер ушу эжекеңер кантип курайт, койчу, колунан эмне келет эле депчи, баягы көк ийнени түртө албаса керек дешип баягы сын тагышты. Бирок бардыгы көргөндөн кийин чындап эле мындай караганда резонанс эле болду коомчулуккачы. Мени көргөн адам чындап эле мындай нерсе колунан келбесе керек деп ойлойт. Кесибим жардам берет, тарыхчы кесибим, философ кесибим. Себебинде курак курап отурганда, мисалы турна курак деген курак бар да. Анан мурда курап отурганда, кыздар, келиндер курап отурганда, турна, эмне үчүн турна курак деп изилдеп көрдүм да, көрсөм мындай экен. Мурда алыска чыккан, турмушка чыккан кыз турна курак аркылуу бир ойду берчү экен. Турналар жазында учуп келет, кайра күзүндө жылуу жактарга учуп келет. Ошо турналар менен кошо атам апам жака бир учуп барып келсем деп ниет кылчу экен. Күзүндө ошо мен да ошо турналарга окшоп учуп барып атам апамды көрүп келсем экен деп ошо ниет кылчу экен. Мисалы бир парном бар, ошондой эле ошо турналар деп аталат. Анан ошол жерде ошол кыздын мындай ички арманын бергенмин да, ошо ата энене болгон сагынычын, ата энеге болгон ошол ниети ошол курак менен. Анан дагы бир курагым бар, жалаң жашыл, жакшы жашыл түстөр менен жасагам.
Анан анын атын бакыттын өңү деп койдум да. Анан мисалы көбүнө суроо берип көрдүм, бакытты кайсы өңүңгө салыштырасың депчи. Ар ким ар түрдүү. Бирөөсү айтат кызыл өңгө салыштырам, бирөөсү мен айтам мен мындай бакытты жашыл өң менен салыштырам депчи. Мына ошондой нерселер. Кээде менин курак дедукциям деген паном бар. Анда чоң курак менен кичинекей курактын айкалышын берген да. Мисалы дедукция деген бул татаал нерсени ойлонуп отурсаң, бул болбогон эле нерсе да, майда. Кээде биз ушундай проблемалар ыйлайбыз, сыктайбыз, эмоцияга алдырабыз. Анан баардык нерсебиз тыйынчыгынан отуруп ойлонсоң, болбогон эле нерсе да. Болбогон нерселер алынып эле бакырып, өкүрүп эле асманды жерге таштап жиберебиз. Ошондой философиялык аллегорияларды бергемин да. Анан панолорду курап калганда себеби, мисалы мурдаңкы менин апамдын кураган туштуктары аябай чоң да. Азыр дубалды бир ээлеп алып туштук такпайт көбүчү. Андан көрө анан туштук такпайт. Туштуктун баардыгы азыр баягы сандыкта калып кетти. Көп жаштар илбейт туштуктучу. А бирок ага карабастан баягы кыргызбыз да. Кыргыздын бир кичине жүзү көрүнгөн, бир кыргыздын маданиятын көрсөткөн нерсени бирок ар бир кыргыз баласы үйүнө такканы кызыгат экен да. Анан ошондуктан анан ойлодум, бул пано чакан чоң дубалды ээлебейт, бирок ошол эле убакта биздин ошол салттуу өнөрүбүздү чагылдырып көрсөтүп, кимдигибизди айтып турат деп ошол паного басым жасадым.